Салам алейкум. Бүгүн жакшы бир тема жөнүндө сүйлөшөлү деп чечтим. Ой кайдан пайда болот? Ой кайдан келет? Ойдун башы каякта? Эмнеге дедим себеби анткени бүт баардык нерсе, силердин жашооңордо болуп аткан нерсе оюңарда бар, анан жашооңорго өтөт да. Анан ой кайдан пайда болот? Өзүңөр ойлонуп көргүлө. И ой кайдан келет депчи. Ойдун келиши дагы, ойдун пайда болушу дагы силер ким менен сүйлөшсөңөр, эмнени кармасаңар, эмнеге колуңар тийсе, эмнени көрсөңөр, эмне жыттанса, эмне окусаңар, кайсы кино, кайсы сериал, ата-энеңердин сүйлөшкөнү, силерди тарбиялаган мектеп, школа, ошонун баары силердин оюңарды пайда кыла турган нерсе. Анан жаман жери көбү айтат да, кээ бирөөнө эмнегедир жакшы ойлор келет, жакшы нерселер келет дагы, эмнеге мага андай ойлор келбейт депчи. Конечно, эмнегедир арак ичкендерге арак ичкен эле ойлор келе берет да. Анан сүйлөшсө эле укмуш бир жерде ичип, бир жерде бухайт этип, бир укпуш бир приключенияларды айта берет. Анткени анан анын оюна ошолор эле келе берет, ошолор эле боло берет да. Ал эми кайсы бир кесиптин ээсине ошол кесип жөнүндө сүйлөшө берет, ошол ойлор келе берет да. Анан ушак айтканда дагы ушакты көп айтып, ушак таратып, сонун нерселерди айтып, элдерди кызыктырып жүргөн адамдарды байкасаңар, ушак эле. То есть бирөөнүн бир нерселери кемчилиги көрүнүп эле, анан ошондон ой пайда болот. Ой пайда болгон жаман жери, жакшы жери дагы, жаман жери дагы, ал силерден сурабайт, бул жакшы, бул жаман, муну ыргытайын, муну алайын депчи. Ал баардын мээ акыл эс кабыл кыла берет да. Анан ошол акыл эстин кабыл кылганына жараша силердин жашооңор ошого жараша өтө берет, улана берет. Ошондуктан акылыңарга жакшы ой келсин десеңер, бир эле нерсе кылыш керек. Эмне кылыш керек? Жакшы нерсени сүйлөш керек. Жакшы бирөөлөр менен баарлашыш керек. Жакшы ойду алыш үчүн жакшы китеп окуш керек, жакшы кино көрүш керек. Жана жакшы бир нерселерди, то есть ощущение деп коет го, ошону сезиш керек да. Ошондо силерге жакшы ой келе баштайт. Эгер кичинеңерден баштап эле чатташкан, батташкан бир нерселер силердин оюңарды, акылыңарды формировать этип салган болсо, ошол чатташкан, батташкан менен өмүр өтүп кетиши мүмкүн да. Анткени эмне болду? Ой пайда болду, ой келди, ой келе турган нерсенин баары эмне болду? Чатташ, батташ, баш аягы жок, ызы чуу, күрүгү болуп кетти да. Анан ошондо эмне болот? Мээде шум пайда болот да. Ал шум пока адам өзү акыл эсин токтотуп, осознанностька келип туруп, ошол шумду өзүнүн таза оюна алып келмейинче, ал ой эмне кылат? Ошол шум адамдын чоңой акыл эс жеткенден баштап, акыл эс түгөнүп каза болгонго чейин ошол шум силердин далай акылыңарды, далай жашооңорду, далай ийгиликке жете турган нерсеңердин баарын ошол шум подавлять этип салат. Эмнеге подавлять этип салат? Анткени оюңарда ар дайым башы жок, аягы жок, түбү жок, бир кандайдыр бир үзгүлтүксүз эле бир нерселер келе берет да. Аны силер конкретно конструкциялап, конкретно системага салып, конкретно структура кыла албайсыңар. Эмнеге? Анткени ага задача берген адам жок да. Ошондуктан айтайын дегеним, туугандар, баары ааламга жол айылдан эмес, ааламга жол акылдан башталат дейт. Анан ошол акылды туура жакка бурам, акылды мага да жакшы ой келсин, мага да жакшы нерсе келсин десеңер, эмне кылабыз? Күнүмдүк жүрүм турумдагы нерселердин
көп нерсесин өзгөртөбүз. Эртеден кечке Инстаграмда отуруп видео звонок менен группа ой чалып сүйлөшө берсеңер, конечно, оюңарга жакшы ой келет. Демек, оюңарга жакшы ой, толукталган бир бүтүн бир нерсе келбесе, жашоо кантип келет? Жашоо деген эмне? Сенин оюңдун жыйынтыгы, сенин акылыңдын жыйынтыгы. Ошол акылды жыйнаш үчүн сенде баардык мүмкүнчүлүк бар. Азыркы жашоодо ким менен сүйлөштү өзүң тандайсың, кандай китепти окушту өзүң тандайсың, кандай коомдо жүрүштү өзүң тандайсың, ким менен дос болушту өзүң тандайсың, кимди сүйүштү өзүң тандайсың, кимдер сага ой бере алат, ошол адамдарды өзүң тандайсың. Анан жашооң демек сен өзүң тандаган жашоо болот да. Туугандар, ошол оюңарды туура жакка бургула, көңүлүңөрдү туура жакка болсоңор, оюңар туура жакка бургула. Эми оюңар дагы көңүлүңөр да бир туура жакка чыккан болсо, демек жашоо туура жакка кетет. Баарыңарга ийгилик. Анан дагы ушул боюнча аябай көп дебейин, эми мындай үтүр точкасына чейин по полочкам бөлө турган нерсе бар. Аны боюнча дагы айтабыз, же болбосо консультацияга жалпысаңар, сөзсүз түрдө оюңарды мындай өзүңөр каалагандай кылып өзгөрткөндөй кылып сактап